Рахмат. Мен кечирим сураймын. Орозбек Кадырбекович, могу 112 прим 2 беренен жаңы киргизип атпайсыңар пункт катары туурабы? Эски редакцияда жок болчу, бирок жаңы киргизип атасыздар да. Бул жерде жазып атасыздар, жерлерди айыл чарба өндүрүшүндө пайдалануу үчүн атайлап жараксыз абалга келтирүү. Эгер умышленно жана жай жерлерин, сугат жерлерин умышленно бузса да, анын категориясын которобуз деп которуп алса, жазага тартылат, ошол каралып тур, туурабы? Туура. Эми карасаңыз, мисалы мен айтып кеттим, Талас облусунда, Манас районунда Кыргызстан айыл өкмөтү бар. Жана Киров суу сактагычтын алдынан чыккан суулар 1000 гектар жерди бүгүнкү күндө сугат жерлер, жана үлүшкө тийген жерлерди камыш басып, бүгүнкү күндө эл кыйналып атат. Айдаганга мүмкүнчүлүк жок да. Сас болуп кетти, камыш басып кетти. Эми алар арыз жазса, айыл чарба министрин күнөөлөп же МЧСти дренаж казылбай атат, булар ушул багытта баягы жердин категориясын бузуп атат, кыртышын бузуп атат, күнөөгө тартылат десе, анда ушул берене иштейби? Урматтуу Дастан Арсбекович, бул жерлерди айыл чарба өндүрүшүндө пайдалануу үчүн атайлап жараксыз абалга келтирүүдө. Анан эгер табиаттын бир кырсыгы менен же жер астында суулардын көтөрүлүшү менен келсе, бул атайлап жасалганга кирбей калат да. Орозбек мырза, мындай да, 10 жылдан бери, 1 жылдан бери биз айтып келебиз да. Дренаж каскыла, сууну жерди кургатып бергиле деп туруп, биз да кайрылып атабыз, эл да кайрылып атат. Бирок ал иш жасалбай атат да. Эмнеге жасалбай атат? Демек атайлап ошондой эмеге түрткү болуп атканын себепкери баягы мамлекет тараптан иш кылынбай атат да. Дренаж касып койсо, ал жер кургайт, кайра иштеп берет элге. А бирок болбой атат. Жердин ээлери арыз жазат. Демек мамлекет муну атайлап жасап атат, бийлик атайлап жасап атат деп туруп арыз жазсам да, ушу берене иштеп, ошо жетекчилер жоопкерчиликке тартылабы деп атам да. Берене ошого окшош калыптыр да. Эгер ошол ыйгар муктуу кызмат адамы эгер бар мүмкүнчүлүктөрү болуп туруп атайлап жасап алса, анда тартылат. Анда мен кайрылат элем, туура айттыңыз. Мына айыл чарба министри отурат. Эгерде силер ошо дренажды казбасаңар, жана 1000 гектар жерди кургатып бербесеңер, анда ушу берене менен кайрылабыз да, силерди жоопкерчилигиңерди карайбыз. Ушу беренени окуп күнүгө коркуп турушуңар керек экен анда. Туура, анда колдойм, эгерде ошондо иштей турган болсо. Бийлик тарапка да иштей турган болсо, жетекчилерге да иштей турган болсо, бул өтө жакшы берене. Эртеңден баштап анда бул мыйзам кабыл алынса, барып туруп дренажды казасыңар, жерди кургатасыңар. Көрдүңөрбү? Анда мен колдойм. Эгерде Орозбек мырза ушу багытта ушул берене кирип атса, бул өтө жакшы. Ооба, кызмат адамдарына карата да калатмас жагын ушу менен, ушу берене менен барып туруп, биз анда жоопкерчиликке тартат экенбиз. Туура, мен анда колдойм. Мына туура чечмелеп бердиңиз деп ойлоймун да менчи. Анда мен ушу берененин киришине мен колдоймун. Рахмат. Рахмат.